Assalamu алейкум, ат сүйүүчүлөр, жалпы саяпкерлер. Бүгүн сатууга жакшы бир ат чыгат туугандар. Азыр ушу көк аттын маалыматын айтабыз. Бул негизи командада чабылган ат экен. 5-5 деп коелу, тагыраак айтканда 5-5те чабылган ат экен. Азыр ушу ат боюнча Нурлан акеден өзүнөн маалымат алып беребиз. Нурлан аке, аттын маалыматын бериң биздин көрүүчүлөргө. Assalamu alaikum туғандар. Бұл ат болса шу былтыр быйыл шу март айында февралдын аяғында Бишкектен келген. Бишкектен келип эле бул келгенден кийин бир 10 күндөн кийин неме кылганбыз. Оюнга катышкан. Ушул Акимовичтин кубогунда Коштойдо болуп өткөн оюнда муну ушу Аксы району жакшы эле өткөрүшөк. Жакшы оюндарды көрсөткөн. Азыр деле чабылып турат. Бирок токтогондон бир 20 күн болуп калды. Бишкекте ипподромдон келген. Бишкекте ипподромдон, Үмүттөгөн бир инилерибиз бар, ошол жакшы ат аке деп мем алгандан бизге ошо жана Каркыра, Усул, Торойчу бүт аттар ошо Кызылтай айланмасына келген да. Торойчу болсо өлүп калды. Анан күн жаска 3 азый. Жаска 3 азый чыгат экен, ошондо 3 азый болгондо буттары жаска 6 жаш болуп калат ошондо, 6 жаш болот. 6 жашка толот. Азыркы учурда 5 жаш экен. 5 жаш болуп калды. Бунун позициясы кандай азыр? Позициясы нападениеде ойнойт. Нападениеде ойнойт, Тайгазанга токтоштору жакшыбы? Тайгазанга токтогондору жакшы. Тайгазанга курулору жакшы командада ойноп жүргөн. Анча-мынча аламанга деле салып берет. Аламанга да көрдүңүздөрбү? Аламанга деле салып ойноп бир багы. Кичине мындай чагып койчу бери нары бери. Бул анчадан бери бастырылбаган окшойт, Бул бир 20 күн болуп калды, 20 күндө ашып калды. Бул атты неге сатып атасыз? Ошону да айтып өтүң. Эми бул эмне себептери барбы? Себептери үйдө карай турган адам жок. Муну балам дагы быйыл бошко кетти. Өзүмдө ишим бар. Таяка чыкканда үйдө муну караган адам жок экен да. Андан көрө деп түшүнүктүү. Ден соолуктары, бут колдору тазабы? Ден соолугу, жеп ичиши таза, жооп. Көрүнүп турабы? Быйыл айгырдан келди. Бул уже айгырга да койдуңуздарбы? Акимовичтин кубогунан кийин 14Бге койдум, жайлоого барып келди. Эми багы кичине жер үшөдү быйылча. Анан келип бир ай бактым. Бир ай багылгандан кийин оюндарга катышты өткөн жерде. Барып. Жакшы азыр быйыл дагы. Мен азыр бир Нокенге барды оюнга. Нокенге да алып бардыңыздар. Командалык оюнга, Оюнга барып келди. Шамалсайга барып келди. Оюндарды көрсөтүп келди. Азыр мен туугандар бир буту колдун тазалыктарын, алды-арты мүчөсүн жакындан бир көрсөтүп коеюн силерге, кабак кашын, аттын башын көргүлө. Нурлан аке, кээ бир саяпкерлер бар экен, аттын көзүнөн билет экен, башынан билет экен, ошого бир көрсөтүп кое беришим керек да. Буттары таза. Буттарында иштери жок Нурлан аке. Иштери жок, эшиктерде. Капталынан карагыла. Таза. Аркан буттарында айланып бир көрсөтүп коелу. Атка жок. Топко кирип койсо, кайтарып берет. Апарып команда оюнга чабып көрөт. Эгер Чаап берет. болбосо кайтарып алып бересиз, Азыр эми бул 20 күн болуп калды да. Бастырылбай турган да. Ал жана жок. Жакшы Мунун болсо. Нурлан аке, каймана аты барбы жокпу аттын? Көкмөнчөк. Көкмөнчөк деген аттын. Эми муну тааныгандар Көкмөнчөк деп тааныйт, Көкмөнчөк деп. Мына туугандар жакшы ат экен. Командага ат издегендер болсо көрүңүздөр. Мурда бул атка дагы жетпей калгандар көп болсо керек, бул сатылгандан кийин. Бул мага айтып калды, өзү негизи бул ошо бири-бирине мема кылышып бир атка келген, бир машинага келген ат экен бул. Анан кийин мага бир 200ке келген токтогону. Ошо быйыл ушу февралдын канча 15-теринде экен, ушундайда жарымдап калганда алдырткан да. Анан ошо мартта оюнга кирди сразу эле. Анан айгырга койдум, апрелдин 10-унда айгырга койдум. Үйүрү кандай болду? Жакшы жүрдү, жакшы жүрдү. Кулундарга ошо тийбейт экен. Жакшы, мына туугандар. Значит, үйүрү дагы гарантия экен да, үйүрдө жүргөн болсо. Эми баазын айтың Нурлан аке, баазын канча дейсиз? Баазын ушу 250 деп атам эми. 250 миңге. Кичине кемин кылып беребиз,
Содада эми адамдар баары бир сода кылышат да турабы. Айткан мемеге эчим сатылган эмес эми. Базар. Мына туугандар атты көргүлө аябай жакшат экен негизичи. Мүчө башы, кыймыл аракети жакшы экен. Бул байкен азыр караганга убакыты жок болгон үчүн сатып атыптыр негизи. Анан бир жери же урунганына же булакка кирбегенине байланыштуу эмес экен туугандар. Өзү айтып өттү, тегин айтып өттү, кайсы жактан келген, чыккан, кайсы жерде чабылганына чейин бар жогун айтып маалыматын берди. Кимге жаккан болсо лайк, комментарий, бул атты көкмөнчөктү тааныгандар болсо комментарийге жазып койгула. Мен Нурлан Акенин номерин калтырып кетем. Номерине байланышып алыңыздар туугандар. Аламанга да чаптык дедиз, Аламанга да жүрө берет. 5 аламан болот, чабылып. Мынакей, универсал экен ат. Ушу менен видеону жыйынтыктадык. Жош, буту колу такага турабы? Жакшы. Ушу нерселерди сурабай калыпсыз. Бир адам такалап болот. Көкмөнчөк деген ат болду туугандар. Аябай жакшы ат. Баазын мен деле жеке оюмча Нурланке. Ат эми ушу командада жүрсө, негизи мындай үйрөнүп такшалган ат экен да турабы? Негизи баазы жакшы эле койдуңуз. Мен жеке оюм, анан туугандар бияга анан булардыкы монополияны андай мындай деке жок. Мен болгон өзүмдүн көз карашымды айтып койдум. Видеону жыйынтыктайбыз ушу менен туугандар. Номерлерине чалып байланышып содаңыздарды кылыңыздар.